Өзүңүздү тааныштырып баштасаңыз. Саламатсыңарбы? Менин аты жөнүм Майрамбек, Чүй районунан келдим. Фермер. Ушул учурдан пайдаланып, сизди байкап калып, ушул биратала ушул бийлик төбөлдөрүнө кайрыла кетсем деген оюмду айткым келип атат. Кайрыла турган маселе жалаң айыл чарбасы боюнча. Урматтуу биздин бийлик Кыргыз Республикасындагы премьер-министр Акылбек Жапаров, айыл чарба министрлиги жана ошондой эле бардык губернаторлор, айыл чарбасына тиешелүү болгон бардык бийлик структуралары. Силерге көптөн көп сураныч ушул дыйкандардын эмгегин бир актап берсеңер, таман акысын бир актап берсеңер, менин жерим кичинекей эле, аз эле жерди иштетем. Бирок ушул аз жерден иштеткен жерден көргөн нерсени бардыгына эле тиешелүү деп эсептейм. Себеби фермерлер 50 гектарлеп, 100 гектарлеп иштеткен адамдар көп. Мен кичинекей жерди иштетип, мисалы 3 гектар соя жана 2 гектар жүгөрү эккем. Ошол алган урожайды, түшүмдү сата албай куурап атат азыр. Мен эле эмес, бардык кыргыз дыйкандары. Мисалы жүгөрүнү айталы. Жүгөрүнү жазкы жанагы аба ырайынын каталдыгына байланыштуу кээ бир адамдар 2 жолу сепкен. Пересев, же болбосо биринчи сепкенден кийин каткаланга туш келип калып, чыкпай калып, кайрадан айдап, кайрадан себишти. Жаз келгенде министрлик баш болуп, бийлик баш болуп, баарыңар күпүлдөйсүңөр. Урматтуу дыйкандар, сепкиле, алгыла, күзүндө силердин кызыкчылыкты ойлоп, баарыңарды жакшы коюп беребиз деп убада кылдыңар эле. Мисалы Чүй району боюнча айтып кетейин, Бай дыйкан деген бизде бир фирма ачылып, атайын жакшы туура айыл чарба продукцияларын жанагы жер семирткичтерин, жанагы чөп менен иштөө жумуштары боюнча гербицид бардыгын тең алып келип берди. Ал жагында рахмат. Бирок ошол эле учурда ошол эле фирма өстөрүп убада кылышкан болчу. Күзүндө эл катары керек болсо базар баасынан бир аз жогорураак кылып силердин өндүргөн продукцияны алабыз дешкен. Азыркы күндө 1 килограмм жүгөрүнүн өздүк баасы же болсо себестоимость 8 сомдон 11 сомго чейин чыкты. Себеби ал урожайга жараша болот. Мисалы азыраак урожай болуп калса, себестоимость өйдөрөк, көбүрөөк болсо ылдыйраак түшөт. Ошондо средний 8 сомдон 11 сомго чейин себестоимость болуп атат. А базар баасында азыр сатам десең 12 сомдон же 11 сомдон алабыз деп спекулянт жана алып сатарлар базарда турушат. Мисалы канакей Бай дыйкан, бизден алабыз деген убадаңар канакей силердин. Силер 2 сом 3 сомдон өйдө кылып алабыз дегенсиңер. Меникинен албай эле койгула, элдикин алгылачы, дыйкандардыкын алгылачы. Мисалы үчүн 80 тонна, 90 тонна деп үйлөрүндө жыйнап койгон, гектарлап сепкен дыйкандар бар. Ошолордун кызыкчылыгын ойлоп койбойсуңарбы? Эртең да силерге дыйкан керек го. Кыргыз элине жалпы кыргызга бир жан багыш үчүн аракет кыласыңарбы, урматтуу бийлик? Ошону мен кайрылып айтайын дедим. Ошондой эле соя боюнча дагы. Бизде Токмокто мисалы үчүн американский центр, бир приемный пункт бар болчу. Алар башында бергенде биринчиден уругунан күйгөн адамдар болду. Уругун алып, сээп, багы нормалары жанагы сорту туура эмес болуп калып, чыкпай калган учурлар да болду. Ал дыйкандар күйдү дагы ордуна башка культура экти. Эми өзүнүн уругу менен сээп, өндүрүп алган сояны, мисалы меники деле турат. Меникине окшош элдики да толук турат. Канча болуп атат соянын баасы? Соянын баасы азыр налогду киргизип койгондугуна байланыштуу, документиң менен келсең 52 сомдон алат экенде, документи жок келсең 50 сомдон алышат экен. Эми ошону азыр мейли ошого да саталы деп келсең, жылда канча болчу эле баа сояныкы? Жылда ошол 50ден былтыр 63гө чейин чыккан болчу. Эми быйыл жакшы болот деген үмүт менен турганбыз, бирок адагы баасы болбой калды. Эми азыр күтүп атабыз. Маселен, ала турган киши жок болуп атат да. Мисалы үчүн мына кече күнү эле айылда балдар айтып атышат, мен деле мисалы өз башымдан көрүп атам. Аласыңарбы деп Токмокко келип ошол эле приемный пунктка келсек, бул жума албайбыз, кийинки жума көрөбүз дейт. Демек, кийинки жумада может баасын түшүрүп коебу же совсем эле албай коебу. Айтайын деген айыл чарба министрлиги, ушул сбыт маселесин, сатуу маселесине жардам бербейсиңерби? Шылтоолору мисалы жүгөрү боюнча. Граница, таможня ачылбай жатат, биз экспортко жибере албай жатабыз деп ошондой шылтоо болуп атат да. Өзбекстанга, Тажикстанга жылда сатылчу эле. А быйыл сбыт жок. Себеп эмнеде камалып турат билбейбиз. Россиядан келип атат деп атпайсыңарбы? Россиядан келип атат деген дагы мындай уккан сөзүм бар, бирок фактически өзүм көргөнүм жок да. Мен комбикорм жасагандар албайт абы. Комбикорм алгандар эми алар өзүнө ченемдүү гана нерсени алып коюшат экен да, токтотот экен да. Бул жерде жанакы алып сатуу бизде экспортко чейин кетчү да. Тажикстан, Өзбекстанга кирчү, андан ары Россияга чейин кетип калчу мисалы. Азыр болсо мен ойлоп атам, ушул эле жана олигархтар мисалы ангарлардын баарын толтуруп атат ушул мезгилде. Дыйкандар ушул учурдан пайдаланып, массовый чабык башталганда арзан алып ангарларды жыйыш керек. Анын үчүн таможняны жаап туруш керек, чыгарбай.
өздөрүнүн аңгары толгондон кийин анан таможня ачылат да. Ошондон анан баа болушу мүмкүн. Эми ошого окшогон иштерди көзөмөлдөй турган биздин бийлик, Айыл чарба министрлиги ушул иштерди алып барыш керек эле. Дыйкандарга бүгүн ойлош керек. Бир айдан кийин эмес, бүгүн орун жыйым жүрүп аткан мезгилде азыр дыйкандарды ойлош керек эле да. Дыйкандар эми жылы деле керек да, мисалы өкмөткө. Дыйкан бөлөк эми иш кылат. Айыл жергесинде күн көргөнүбүз ушул мал чарбачылык жана өсүмдүкчүлүк менен да. Ошол айтайын дегеним ошол болчу. Дыйкандарга бааны ойлоп берип коюңуздар, урматтуу бийлик.